Саламатсыздар, урматтуу дыйкан фермерлер. Сиздер бука байлап же болбосо кочкор байлап багып семиртем деп аткан болсоңуздар, жесе дагы семирбей аткан болсо, аларга биринчи очередте ичеги, боор, өпкө, мурун курттарын, зыяндуу курттарын тазалап алыш керек. Зыяндуу курттарын жана пит кенелерин тазалап алсаңыздар, тезирээк семиргенге жардам берет. Ошолорду тазалаш үчүн антигельминтный дарыларды бересиздер. Бизде мына ушундай алтопер деген альбендазол плюс ивермектин деген дары бар. Бул дары ичиндеги зыяндуу курттардын баардыгын тазалайт жана теридеги пит кенелерин дагы жок кылганга жардам көрсөтөт. Буну 2 жолу бересиздер. 10 күндөн кийин повтор берилет, 10 күндөн кийин повтор берилет. 1 миллиграммын 15-20 кг салмак эсептеп шприц менен ооз аркылуу ичирилет. Бул ичирилгенден кийин 10 күндөн кийин дагы берилет. Буну берип бүткөндөн кийин мына ушундай жемине кошуп берүүчү, обмен веществону оңдоп түзүүчү топ супервит деген витамин бар. Бул витамин өтө күчтүү витамин. Жеп аткан жемди мал жандыктын өзүнүн денесинде сиңирип, тезирээк эт алышына, тезирээк боюн өсүп, чоңоюшуна жардам көрсөтөт. Буну кочкор бардык эле канаттууларга деле, букаларга деле берсеңиздер болот. Эч кандай организмге зыяны жок. 15-20 күн берсеңиздер өтө өзгөрүш чоң болот. Жеген жемине 1 кашыктан же болбосо сууга кошуп берсеңиздер дагы болот. Ошол достор, видео жаккан болсо биздин баракчага катталыңыздар. Дагы ушундай кызыктуу, пайдалуу видеолор кирип турат. Кой баккан, мал баккан досторуңуздар менен видеону бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.